YouTube Patrul программасы мурунку чыгарылышында Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Татиков Руслан Сатылгановичти түнкү саат 3 чамасында авто унаасынын мас абалында айдап бара жаткандыгын чагылдырып берген. Алып койсуң, шефиң. Сенин начальник. Тигимен сөзсүз. Сенин шефиң дейм. Тигимен машина отурбай жатыңыз, инспектор, а? Жок, берип койсуңчу. Анда ичинде отурган жүргүнчүлөрдүн бири капысынан биздин чыгармачыл топко кол көтөрүп, эртеси чөгөлүп кечирим сурайсың деп эскерткенин видеодон көрүүгө болот. Бери свою камеру, блин. Ты зачем меня снимаешь? Я что ли за рулем была? Какого черта ты меня снимаешь? Ты какого черта ты меня снимаешь? Я что ли была за рулем? Это не ляпкалга, понял? Камеру, сука, бан. Смотри, ты у меня, блин, на коленях будешь просить прощения. Көтпөй жол кайгуу кызматкерлери биздин чыгармачыл топко кысым көрсөтүп, жогору жактын буйругу экенин айтып, түн окумда түшүнүксүз жерден автоунаадан операторду жана программанын кабарчысын жолго таштап кеткени ойлондурбай койбойт. YouTube Patrul программасы бүгүнкү эфирге чыккан замминистр, финансы министринин кармаганбыз. Ошол эфирден кийин мына УПСМ сотрудниктери биз менен иштешпейбиз деп азыр жолго чыгып кетти. Түнкү саат 1-де турабыз формамен. Ошо эфирден кийин бизге да кысым боло баштады. Андан соң Бишкек шаарынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынын кызматкери Тилек Исаев жетекчисинин атынан бизге байланышка чыгып, мындан ары YouTube Patrul программасы менен кызматташпай турганын эскертти. Себеби финансы министринин орун басарын эфирге чыгарганыбызга нааразы экенин айтып, Руслан Татиковго сөз тийип жатканын билдирди. YouTube Patrul программасы Бишкек шаарында болгон жол кыймылынын коопсуздугу боюнча мыйзамсыз көрүнүштөрдү чагылдырып келет. Бирок ушундай жагдайларга бөгөт койгондун ордуна жол кайгуу кызматкерлери биздин чыгармачыл топтун жумушуна кейлигишип, эреже бузган аткаминерди карапайым элдин коопсуздугунан жогору коюп жаткандыгы өкүнүчтүү. Камеру, сука, бан. Смотри, ты у меня, блин, на коленях будешь просить прощения. Ар бир жыйында мамлекеттик коррупция, жебичелерден арылтуу аракети тынымсыз болоорун эскерткен президенттин сөзү суу кечпей, жен ичине мамиле уланып жатканы эмнеден кабар берет. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел.